Кыргыз сомунун купюралары 100% пактадан жасалган. Анткени пакта целлюлозадан айырмаланып 5000 мертебе бүктөмгө чыдайт. Ал эми целлюлоза кагазы 80 бүктөмдөн кийин эле айрылып калат. Пактадан жасалган купюранын өмүрү 1 жылдан жок эле дегенде 5 жылга чейин созулат. Монеталардын өмүрү 5-тен 8 жылды түзөт. 1, 3, 5, 10 сом номиналындагы монеталар никель жана болоттон жасалат. Ал эми 1, 10, 50 тыйын номиналындагы монеталарга болот менен латунь колдонулат. Кыргызстандын монеталарын Казакстандын монета сарайы чыгарат. Ал эми банкноттор ар кайсы өлкөлөрдөн чыгарылып жүрөт. Сомдун ар кайсы номиналдары үчүн атайын пакта кагазы Улуу Британия менен Франциядан жасалат. Бул кагаздарды жасоодо алгачкы коргоо белгилери, мисалы суу белгилери менен коргоо жиптери кошо жасалат. Сомдор Францияда жана Мальтада басылып чыгат. Кагазга сүрөт түшүрүү процессинде банкнотторду коргоо элементтеринин негизгилери голограммалар, рельефтик басуу, түстү айырмалоочу боектор кошо берилет. 2010 жылы чыгарылган 5000 номиналындагы купюра эл аралык конкурста жылдын банкноту мыкты наамына татыган. Кыргыз банкнотторуна жаныбарлардын сүрөттөрү да түшүрүлгөн. Ал эми кооздугу анда Асан Үсөндүн баардык түстөрү камтылгандыгында.